Bugünkü очередной маягыбыз, мен 70 yıl işledim de baktan жүрбейм mi? 70 yılın içinde men hazır oylanıp otursam, ошо весь мирди кыдырдым го. Men барбай калган страндан Англия, Франция ушул экөөндө болгон жок. Советтер Союзунда Грузия, Армения, Түркменстан ушул үчөөндө болгон жок. Калган страндада Америка, Япония, Кытай, Италия ушу бүт кыдырдым да. Эми мурун Советтер Союзу болгондо көпчүлүк болгондо периодически ар бир страндада хирургический съезд, хирургический конгресс өтчү. Ошого мен постоянно делегация болуп барчу элем. Анан кийин правительственный делегация дагы кошулуп барып жүрдүм. Акаевдин ордунда эле Акаев bizim президентский делегацияга Түркияга, Кытайга чогуу бардым да. Кытайга, Японияга чогуу бардым. Анан кийин депутат болуп жүргөн депутатский группа болуп дагы бир топ странага бардык да. Анан бир анча-мынчасын туристический болуп. Анан бир жылы ошо Швейцарияда Кыргызстандын күнү болуп калды да. Ушуган мен де делегация кошулуп калдым. Ташбекова, Жамал Чойбекова, анда зам председатель сом менен эле. Анан кийин Базаркулов, Мукаш деген министр народного образования. Ушул үчөөбүз правительственный делегацияда шайландык. Руководителибиз ошо Жамал Чойбекова. Анан кийин артисттер көп барды. Анын ичинде Болот Меңжилкыев да бар. Андан Болот Меңжилкыев чейин деле аты чыга эле. Анан кийин Боз үйдөн өдө, выставка. Боз үйдөн өдө алып барды. Анан Швейцария барганда бизде ушундай официальный делегация деп тозуп чыгышты чоңдор. Ошондон Жамал Чойбекова айтты, кайсы биздин выставка өтөт. Дегенде ошол жерге алып барыңыз. Анан барсак, баягы бизден мурун кеткен, Боз үй артисттер мурун кетишкен, жакшы кооз, жакшы жерди бериптир. Барып эми таң калганым, жап-жаңы Боз үйдү тигип коюптур. Бая түндүккө угук сайып туруп элем, ондайым жок, кереги жок эчтек. Анан бир кыргыз жигит ошол бияктан ошол ответственный барган экен, как специалист. Ал айтыптыр, мен Боз үйдү жакшы билем. Ой, билем эмне кылганың? Десем эми Швеция Боз үйдү түшүнмөк беле ушул деле жетишет дейт. Ой, акмакчылык го дедик бир. Ушундай ачуубуз келип, Жамалды тилдеп кирдим, мен ичен ошол жигитти тумшуктан коеюн деп, менде тормозум слабыйды. Дедим эле, Жамал Мамедбек колуңуздан айланып тибеңиз деп. Эми тилдеп бүттүгөн аягын дейт. Ана мен жалгыз эмне кылам? Жакшы тиккенди билбесем дейт. Ай, айланганы келдиңби? Уят деген ар-намыс, национальный дегенди ойлобойсуңбу? Бола берет бияка деп коет. Ой, акмак, настоящий акмак экен. Анан бирибиз карап үчөөбүз. Жамал тиги министр үчөөбүз тең эле. Жамал бу бияктан ал деле кыргыздын кызы турмушту билет. Базаркулов тетиги Акталадан мен кени деймен тартып Боз үйдө чоңойгом. Боз үйдү чечиш, тигиш, аны мен 5 колдой бердим. Анан үчөөбүз кеңешип туруп, чечинип салып, үчөөбүз анан Боз үйдү тикпедик. Заматта зыңкайтып тигип салдык. Анан ички жасалгасын бүт алып барыптыр. Ошол жерге келген швейцаристер ошол Боз үйгө кирбей чыкканы болгон жок. Бүт барлыгы ошо таң калып биринчи көрүп атышат да. Анан кечке жок чарчадык. Анан гостиницага алып барып орноштурду. Пятизвездный швейцар билбейм, укмуш гостиница. Эми ал андай гостиница мен жатып көргөн эмесмин. 3-4 комнат укмуш. Анан жатсак спальня бир пустой, бош. Бу кайда жатат? Койка жок. Бул кыргыздар жерге жатат дегенди укканбы? Деп менен чарчап келип менен жатайын деп дежурныйын чыгарып көрсөттүм. Жатып уктагам. Кайда десем,
Kirip durup bir knopkаны bastı ele, iştenki açılıp, oşa arjaqtan beri qaray koyka soğurulup çıkıp belbedi. Oşunday sonun koyka töşeni bar jabıl. Hop, ukmuş. Anan tuvaletke girsem, su akpayt. Bir yakta dele bolat eken şunday dep. Kim koydum? Anan daha bir jolu girsem, otura kalsam bile, şar devre su sağıp ketdi. Görse, alda buttun alında bir knopka var ki, oşonu basış gerek ekendi. Anan bu anlayı gerçekten ukmuş. Anda platense, boreki, britva, şotka, pasta, büt barı. Barı var. Anan güzgüleri birinci görüşüm. Bir gözgü ukmuş eken, onday karasan, murdungdu momday kılıp görsetip eder. Al görse, sakal alçınım eken. Her bir sakal alınmaya kalsın, momday kılıp görsetip eken ukmuş. Hem anda yetişken, oy tangalı olsun. Ana şikayet yatağa kaldım öyle, yatağa kalsam, zvonok, telefonu zvonok titip kaldı, ala koysam öyle. Muhammed'sin mi dedi, o dedim, salamdaştık. Men Azamat Altay degen bulam. Amerika'danmın. Atayın geldim. Men tuğanın bulam, arka tongduk bulam. Bırak Amerika'da yaşayayım. Hemşileri geldi degen atayın geldim öyle yaşayayım dep. Kırgız bolğon jerde men hareket kılam, gezgip kalınga sağınat eken. Sen aldına düşüyorsun. Restoranga girip biraz süйлöşöl dedi. Bizdi жеткичи Altay bizdi meyizge koyup koygan. KGB bir jerde Moskvadan uşunday rodineni satkan, uşunday предатель, uşunday banditler var. Uşular hareket kılat silerge gezikkenge. Keziksеңер, anda çatak bulat. Alar intervielet, verбавать etip hareket kılat dep, kap-kayda kınayt, жүрегim sürüp koygan. Altay degende ele men жүрегim solkıda çıktı. Altay bizi meyizdir at. Ona ne çocuğum ben sizi tanımayt eken, ben çıkalmayayım dedim. Bildi. Muhammed, korkmayla koy dedi. Eştekedele surabayım. Ben şöyle sağındım Kırgızlardı. Anan ayılda anamdan surayın dedim öyle. Başka iştekem yok. Yok, ben çıkalmayayım dedim. Meğanı vara olmaz, ben gecikmeyim sizge. Ben sizi tanımayt eken dep grubu ettim. İkinci ma zvant etpeyiniz, ben seri gezi kalmayayım dep koydum. Ben çıkılı sırada Cemal'a Mukaş'a ettim oy. Uşuntubuz, barımız biliyoruz. Altay degen barımız yüreğimiz çıkıp koyunda. Alev kotanı koy. Seni uğurda kanatkan turbay, de öyle öko meni karamap kaldı. Oy men emne kaladı orada. Bir babay dedi alıp git. Oy barsa barayım ben, barayım. Menem medisinan ait. Akalgan elçigi bilmem. Mendenimde. Yok devli kotöngeli meni kaytarıp kaldı. Joşanda da Altay sırap kaldı. Bolot geldi bir de. Geldi dedim. Bolot da bir şarda konsert berip jiret. Bir yaka geliş gerekti. Oşonu menen sak bolup kaldı. Koku Altay bir jerde ekendi. Tiyoko menden azırabay kaldı. Bassam tursam öyle koku seni uğurdayıp de böyle. Ana ne ertesi hem geçke встречи arjak berjak var şardı görüşetet ukmuş. Anan ertesi konsert. Bizin artistler köp bargan konsertten keyin günüge banket. Banketke girsek üçöbüzdü baya bir provinsi çoңдор Швецияны eşitip jiret. Girsek törde bolat oşu Altay degen törde oturup anan tigi Cemal göre koy öyle malum yetekçimiz yok. Tigi Şöğetin çoңдорuna ayt, bular menen biz oturalmayız. Dep oturbay çıkıp ketmedik. Çıkıp kettik. Anan şöyle nomura gelse oşu tamak aşağı alıp gelip tamak berişti. Ana ertengmen erте переводчик bir Kazaşka yerli tın iylep geldi. Cemal'a. Oşol jankı Altay degen bolottu taң atқыча içirdi deydi. Mas kılıp hazır bolot mas bolup jatat sezbeydi. Men aytsam ukpay koydu dedi. Anan aşağı bolot uktap jatkan eken ayda düşteyin oygonu beş algandan çıkırıp
Üçөөбүз ортого салып, ошондо биринчи болотты мурун деле баягы саламыбыз бар болчу. Мени менен жакшы, Мамбет ата аба деп эле жакшы болчу. Ошондо катуу тилдеп койдук мен. Катуу тилдедик. Уят деген болуш керек. Эмне бишпек тарак төгөнүп калды. Уят эмес деп бир топ тилдеп койдук. Ошентип коебун, 6 ай жок, ошо бойдон кетти да. Кетип калды. Анан ошойдон көрбөй калдык, келдик. Фрунзеге келдик, келсек, эртеси эле мени КГБ чакырат. Бала болду, эмне болуп кетти. Барсам, мени айтты, Мамбет Мегаш, молодец. Вы этому Алтае очень хороший отпор дали, дейт. Эми кайдан билген? Эми жанкы комнатадан эле сүйлөшкөм. Анан тиги экөөбүз эчтеке билбейт. Эми КГБнын ошондо иштегенин билдим да. Мы вам объявляем благодарности за такой ответ, дейт. Деп таң калып калдым. Ошону менен бүттү. Анан кийин баягы Манастын 1000 жылдыгы болбоду. 1000 жылдыкта Алтай оправдать этип, как герой оправдать этип калды. Кайра мактап. Анан кийин бу жака чакырып, атайын чакырып келди. Тоңго барып туугандарын баарын кыдырып, эми ээн атасы мен уккам, ээн атасы туугандары баягы предательтиги болуп кетти деп азабын берип жүрүп эле ээн атасы кайтыс болгон экен. Анан ошо таластан кезигип калдым, баягы боз үйдө отуруп калдык. Чоң отуруп, биринчи ошондо көрдүм. Мындай средний солидный киши экен, жашап калган бир. Анан сразу эле мени тааныды, Мамбет, ошондо чыксаң мени эмне эчтеке деле тууганча сүйлөшүп эле. Ой Алтеке дедим. Биз сизге кезикче биздин жүрөктү түшүрүп койгон КГБ. Ушундай предатель бар, родинасын саткан бар, чыккынчы бар деп биздин мээбизге куюп койгон. Кезиге көрбөй эле аракет кылат кезикиңе. Ошон үчүн анан Алтай айтты, мен ошону түшүндүм дейт. Коркутуп коюп чыкпай койгонун ошону түшүндүм деди. Анан мындай чоң отуруп зыңкыйып эчтеке ооз тийбей койду. Баягы меңже жакшы эле даярдашкан экен. Анда Акаев президент. Анан мен айттым, Азеке, мен кыргыздын тамагын сагынып деле калдым го. Кичине ооз тийип отурбайсың десем, Мамбет, кыргыз болгонум менен денем барлыгы башка болуп калды дейт. Башка болуп калды. Башка турмушка, башка тамак ашка көнүп калды. Азыр көзүм кызыгып араң эле турам. Мындан бирдемесин жеп алсам, анда бүттү. Мен ошо замат ооруп калам деди. Ооруп калганда өзүм азабын тартам. Ошон үчүн айлам жок, чыдап отурам деди. Ошентип отуруп зыңкыйып жакшы, мындай солидный жакшы киши экен. Ошо бойдон кетти да. Анан ошол баягы кийин эми бул өтө умный, акылдуу киши экен да. Болбосо жакы пленге түшүп, тил үйрөнүп, анан ошондой турмуш түшүп, анан жанкы азияттык радиодон ошонун директору болуп иштептир. Ушундай таланттуу киши экен, тилди кадимкидей үйрөнгөн. Анан ошол кийин уруш бүткөндө ошол татар, кийин ошонун китебинде окуп калдым. Өзү поэт, анан жазуучу киши экен. Ушул военный киши болуптур да. Ал да ошо предатель болуп кетип, анан среднеазиатский ушу пленге түшкөндөрдү өзүнчө отряд түзүп против нас болгон экен. Анан ошол жактан жоголду го, өлтүрдү. Ошонун аялы калыптыр, татарка. Анан Алтай ошол аялга үйлөнөт. Үйлөнүп, анан ошо Америкада жашап калат. Анан баягы келгенден кийин да калбай кайра кетти да. Ошол аял менен жашап жүрүп, анан ошол баргандан кийин бир аздан кийин өлдү деп кабар келди. Өлдү деп уктук. Алтай өлдү. Анан тиги аял да кийин өлдү го. Өлдү окшойт. Ошону менен Алтай ошону менен бүттү. Эми бул баягы жаш армияга кеткиче эле тоңдуктар айтат, абдан тың жигит эле дейт.
комсомолду иштеп, ана мына болуп жүрүп, эми ошол тың баягы мээли үчүн болбосо эми ошо Германияда башка жакта тил билбесе тентип өлөт. Бул барлыгын үйрөнүп анан кийин ошо жетекчи болуп укмуштай жашап жүрбөдү. Анан кийин советтесе, кийин разбирать этип, оправдать этпеди. Оправдать этип анан чакырып бияка Геревада. Анан калган жок, калбай кетип калган, ошол жакта өлбөдүбү. Вот көрсөк кыргыздардан илгертиден эле чыгат экен да. Ушундай акылдуу, эстүү, мээли кишилер чыгат экен. Ошонун бири менимче ушул Алтай экен да. Алтай. Ошол